19 bölüm. İsa sözünü ayaktap, Galileya'dan çıkıp, Iordan daryasının çıkış jağındağı İudeya aymağına geldi. Gövel anı eğirçip bardı. Aljaktan İsa, alardın arasındağı uğurluğularda ayıktırdı. Oşonda fariseyler bir kıntık tabu niyetinde İsa'ga gelişip, Erkek argандай sebep menen ayalın koya verse bolabı? dep suraştı. Құдай башында адамдарды аял еркек қылып жаратқан дегенин оқыған емес біліңер. Dedi İsa alarga жооп берип. Андан соң Құдай ошол себептүү еркек ата-энесинен бөлүнүп, аялына кошулат да экөө бир дене болушат деген. Ошондуктан алар эми экөө эмес, бирөө. Демек, Құдай кошконду адам ажыратпасын. Alar İsa'ga, Анда кандайча Муса ажырашуу катын жазып, коя берсин деп осуят калтырып кеткен. deşti. İsa alarga mınday dep жооп берди. Муса, тоң моюндуңардан улам, силерге аялыңарды кое берүүгө уруксат берген. Бирок башында мындай болгон эмес. Мен болсо силерге айтам, ойноштук кылуудан башка себеп менен аялын кое берип, башкага үйлөнгөн адам өзү ойноштук кылган болот. Oşonda şakirtteri İsa'ga mınday deşti. Эгер эркектин аялынын алдындагы милдети ушундай болсо, анда үйлөнбөй эле койгон оң. İsa alarga mınday dedi. Бул сөзүмдү баар эле кабыл ала алышпайт. Кимдин аны кабыл алууга кудурети жетсе, ошолор гана кабыл алышат. Анткени кээ бирөөлөр тубаса майып болгондуктан үйлөнгөнгө жарамсыз. Кээ бирөөлөрдү адамдар зордоп бычып салышат. Кээ бирөөлөр болсо асман падышачылык үчүн өздөрүн атайлап аял албас кылышат. Кимдин муну кабыл алууга кудурети жетсе, кабыл алсын. Oşonda kolun koyup, sıyınıp batasın bersin dep, İsa'nın aldına jaş baldardı alıp gelişti. Şakirtleri bolsa, alıp gelgenlerdi cemilep, uruşa baştaştı. Бирок İsa, Балдар мага келе берсин. Алардын жолун тоспогула. Себеби асман падышачылыгы ошондойлордуку. dedi da, alardın başına kolun koyup, batasın berip sıyındı. Andan son, aljaktan başka jaka jönöp ketti. Angıça, bir kişi İsa'ga jakın basıp gelip, О, устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн кандай жакшы иш кылышым керек? dep suradı. İsa ağa, Жакшы иш тууралуу менден эмне үчүн сурап жатасың? Бир эле жакшы бар. Түбөлүк өмүргө ээ болгун келсе, Кудайдын осуяттарын сактап жүр. dep жооп берди. Al İsa'ga, Кайсы осуяттарын? degende İsa, Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, жалган күбө болбо, ата-энеңди сыйла, башкаларды өзүңдү сүйгөндөй сүй. dedi. Janakı jigit İsa'ga, Мунун баарын сактап келатам. Дагы эмне жетишпейт? dedi. İsa, Жеткилең болгун келсе, анда бар да, колуңдагы дүнүйөнү сатып, түшкөн акчаны бей бечараларга таратып бер. Ошондо байлыгың көктө болот. Анан кел да мени ээрчи. dedi. Munu ukkanda, jigittin kabagı bürkölgön boydon joluna düştü. Antkeni al abdan bay ele. İsa oşondo şakirtlerine kayrılıp mınday dedi. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Бай адамдын асман падышачылыгына кириши кандай кыйын. Дагы бир нерсени айтып коеюн.
байдын Кудай падышачылыгына киргенден көрө төөнүн ийне көзүнөн өтүшү оңой. Муну укканда шакирттери Анда түбөлүк өмүргө ким ээ боло алат? дешти, айраң таң болушуп. Ыйса аларга карап: Адамдын колунан келбегени менен Кудайдын колунан баары келет деди. Ошондо Петр ордунан тура калып: Мына, биз баарын таштап салып, сени ээрчип жүрөбүз. Эми бизге кандай сыйлык берилет? деди. Ыйса жооп кылып шакирттерине мындай деди: Мени ээрчиген силерге бир чындыкты айтып коеюн. Бардык нерселер кайрадан жаңы болгон кезде Адам уулу өзүнүн даңк коронгон көктөгү тактысына отурганда, силер да 12 такка олтуруп, Исраилдин 12 уруусун башкарасыңар. Кимде ким мен үчүн үйлөрүн, же эркек, же кыз бир туугандарын, же ата энесин, же балдарын, же менчик талаасын таштаса, ал таштаганы 100 эселеп кайтарылып, түбөлүк өмүрдү мураска алат. Ошентип, азыр биринчи болуп жүргөндөрдүн көбү акыркы болуп калышат. Ал эми азыр акыркы болуп жүргөндөр биринчи болушат.